Сусана Джемилева. Баклачыкнын мажаралары. 15 бөлүм. Лейла усталык менен пианино чала. Базар сабасы еді. Лейла эр вакыттан да кеч уянды. Evde энди эркес турганы эштелейди. Кимсе Лейланы уятмага ашыкмаганы үчүн о бираз да ятты, о сөзүнө күлүмсүрөп, баклачык саясында да нелер көрөжөгүн түшүндү. Нихаят Лейла турду, төшөгүн жийди, кийинди ве бетини юмага кетти. Ашханеден лезzetli кокулар келейди. Тишлерин темизлеп, сачларыны тараган Лейла ашханеде анасы фырындан шоколадлы кекслерин чыгарганын көрдү. Олар тамам дүкандаки киби эдилер. «Ана, сен о ажайып кекслерини пиширдиңби?» — шашты Лейла. Сен оларны пек бегингенini хатırladım. Махсус дүканга барып, тарифini сурап алдым. Энди жанын истегенде сымарлай билесиң, — жевап берди анасы. О кадар замет не керек? Баклачыкка айтсам болажак. Аз калды айтажак эди Лейла, амма вактында токталды. Ичинден анам истегени кеби болсун деп түшүндү ве табакны софрага койду. Базар күнлери Лейла анасынын музыканын украша эдилер. Лейла пианино чалмага себейди. О анасы кеби пианинода усталык менен чалмага огренмеге хаял этейди. Амма башка балачыклар кеби базыда эринейди. Бүгүн де түшүнчөлөрү музыкадан узак калган эди. Кыз керек клавишаларга басып уламай, хата япа, ноталарны карыштырайды. Эң баштан анасы онун рухуну көтөрмөккө тырышты, амма кеткен сайын Лейланын чалмасы да бетер болду. Анасы кедерленди, кызы да утанды. О одадан чыкмага ыраазылык сурады ве өз одасында сакланып, баклачыкка истегини фысылдады. «Уста киби чалмага истейм». Дерс одасына кечип, пианино башына отуруп чалмага башлаган соң, Лейла айретте калды. Эллери өзү көтөрүлүп, клавишаларга яваштан токундулар. Кыздын бармаклары тез ве эминлик менен клавишалар üzerinden таймага башладылар. Одада бек хош нагме янрады. Анасынын жүзү башта айрет, соңга себинч менен айдынланды. Ноталарны сайфелей, кызыны мактамактан ич усанмады. Лейла уталганынан ер ярылса ер ичине кирмеге азыр эди. Бармаклары оны ич динлемейди. Бир аягынын табаны алетнин ашадаки педалине басканда, кыз отургучунда бираз секирип тура эди. Нихаят ноталар экинленди. Лейланын бармаклары соң аккордларыны чалып, кызынын тизлерине ерлештилер. Лейла бармакларыны нихаят иссетти. Бу арада анасы кызны кучаклап опту, себинчи ичине сыгмай эди. «Сен пек истедатлуу болгонуну биледим, кызым. Ама да сен мага сюрприз яптың», — эллерин ачып деди ол. «Башындан бир шей билмеген кеби, соңра чалышмалардын нетижесин көстөрдүң. Бүгүнкү дерсimiz битти. Мен уйлелик ашын бакайым, сен истесен кезде билесиң». Утанганынан сакланмага истеген кызчык одасына качып кетти. О Энверге телефон ачып, олганларына аннатты. Созду Энвер. Баклачыкта бир шейден иштер эмес эралда. Бүтүн афта чоок чалышып, келечек базар күнү озун жакшы чалмалысың. Лейла Энверден ыраазы болду ве анасы пиширген кекслер дүкандакилерден ич артта калмаганларын да аңлатты. Демек тырышсам, мен де жакшы чалып болорум. Өз-өзүнө нетиже чыгарды Лейла.